Илим жана зикир. Илим 36. Абдулла радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран окугула жана адамдарды окуткула, илим алгыла жана адамдарга илим бергиле. Парздарды үйрөнгүлө жана адамдарды үйрөткүлө. Чындыгында жакында мени алып кетишет. Ошондой эле жакында илим алынаары көтөрүлүп кетиши чындык. Ошондо ушундай бир мезгил келет. Эгер кайсы бир парз жөнүндө эки киши талашып тартышып кете турган болсо, илим жоктугунан аларга түшүндүрүп бере турган бир дагы киши табылбай калат. Абдулла радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран окугула жана адамдарды окуткула, илим алгыла жана адамдарга илим бергиле. Парздарды үйрөнгүлө жана адамдарды үйрөткүлө. Чындыгында жакында мени алып кетишет. Ошондой эле жакында илим алынаары көтөрүлүп кетиши чындык. Ошондо ушундай бир мезгил келет. Эгер кайсы бир парз жөнүндө эки киши талашып тартышып кете турган болсо, илим жоктугунан аларга түшүндүрүп бере турган бир дагы киши табылбай калат. Абдулла радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Куран окугула жана адамдарды окуткула, илим алгыла жана адамдарга илим бергиле. Парздарды үйрөнгүлө жана адамдарды үйрөткүлө. Чындыгында жакында мени алып кетишет. Ошондой эле жакында илим алынаары көтөрүлүп кетиши чындык. Ошондо ушундай бир мезгил келет. Эгер кайсы бир парз жөнүндө эки киши талашып тартышып кете турган болсо, илим жоктугунан аларга түшүндүрүп бере турган бир дагы киши табылбай калат. Байхаки.